урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана меймандарды, сиздерди 1-июнь балдардын эл аралык күнү жана Наристе эл аралык фольклордук фестивалынын ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгін 31 май Наристе эл аралык фестивалы бул туш келип калды да, 1-июнь менен. Негизинен бул эл аралык фестиваль 5 жылдан бери өткөрүлөт. 2018 жылы башталган болчу, бирок 1 жыл өтүп анан токтоп калган. 2022 жылы жандандырып, анан кийин бүгүнкү күнгө чейин 5-жыл болуп атат. Эми бул жакшы көрүнүш жана жакшы самалык деп эсептейм. Себептен мынакей эл аралык фестиваль, балдар фестивалы ушул 1-июнь менен туш келди да, ошо бир күндө ушундай мүмкүнчүлүк алып атабыз. Балдарды да куттуктап, эртең ушул балдар биздин Борбор аянтыбызда да концертин берип, балдарга жакшы өзүнүн мындай ырларын, бийлерин тартуулайт да, чыгармачылыгын. Анан кийин эми биз ушул фестивалды айтып кетсем, 5 жылдан бери бул мамлекеттердин саны жана балдардын саны көбөйдү да. Бүгүнкү күндө 10 мамлекет катышууда. Мына айтып кетсем, Турция, Болгария, Венгрия, Россия, Казакстан жана башка шаарларда жалпысынан 250 бала да. Ошондуктан эртең дагы бул иш-чаралар уланат.